иштейм деген аял кишичи стройканы деле кылат, үйдө бул жакта баланы деле карайбыз. Декретте отуруп жөн отурбай ошол конокторду тейлеп, англисче сүйлөшүп, коноктор тосуп атабыз эми. Гулира, Гүлсара, Гүлчырай жана Айжаркын Нокат районундагы Каракой жайлоосунда конок үй иштеткен ишкер айымдар. Алар Кыргызстандын туризм тармагын өнүктүрүүгө опол тоодой салым кошсок деген кыял менен жашашат. Маселен, Айжаркын 33 жашта ишкерликтин изги жолуна түшкөн. Ал жайлоонун чокусуна 6 боз үй куруп, конокторду тосууда. Негизи өзүм стройка деле кылам бул жердечи. Күч келсе, ой алла. Негизи бай аял киши иштейм деген аял кишичи стройканы деле кылат, үйдө бул жакта баланы деле карайбыз, бул жакта малды деле саап карайбыз, любой ишти кылабыз да аял кишилерчи. Ошол үчүн кече келгениңе да мына жерди стройка кылмаган кагат элек. Бала кезден жайлоодо өскөн, мал саап, курутмай чогулткан Айжаркын азыр темир тулпардын алдын минип, тоонун чокусуна унаа айдап чыга албаган конокторду өзүнүн унаасы менен жеткирип коет. Биз анда жайлоого чыгып, мал саап, каймак кылып, сары май кылып, ошо туугандарга берчүбүз да. Эми азыр мынтип туризм өнүгүп, андай нерселерди кылбай калдык, мал карабай калдык. Карагандар бар эми, бирок аз да азыркы учурдачы. Гүлчырай болсо 5 баланын ненеси. Ал алгач өз үйүндө конокторду тосуп келсе, азыр түрдүү долбоорлорго катышып 2 боз үй алыптыр. Анын айтымында бул иш балалуу энелер үчүн да ыңгайлуу. Декретте отуруп жөн отурбай ошол конокторду тейлеп, колубуздан келишинче аракет кылып атабыз. Учурда ошо 2 боз үй, анан банян иштетем. Бул конок тосуу дагы бир өзүнчө адамдын хоббиси десек дагы болот да. Ошол коноктор келип, сага рахматын айтып, тамагыңыз даамдуу болуптур дегенде, ушундай бир бактылуу болуп, өзүңдү бактылуу сезесиң. Бул декретте отурсаң дагы, жаш балаң болсо дагы анын оорчулугу тийбейт да. Гүлсара айым болсо англис тил мугалими. Бул кесип анын туризм тармагындагы ишмердүүлүгүнө жардамын тийгизип жатыптыр. Себеби акыркы жылдары Каракойго келген чет элдиктердин саны көбөйгөн. Менин бул жака келин болуп түшкөнүмө 20 жыл болду. Эми мындайча айтканда 20 жылдан бери эле конок тосуп келебиз. Акыркы 3-4 жылдын ичинде туризм тармагы өнүгүп, Каракой жайлоосунда ички туристтерди, чет элдик туристтерди конок тосуп атабыз. Мен ушу Каракой жайлоосунда, Кыргыз Ата айылында англис тили мугалими болуп иштейм. Бизде эми кичине гана мектеп бар. Ошол мектепте сабак берем. Чет элден келген конокторду тосуп, англисче сүйлөшүп, баары алышканга бизде азыр толук мүмкүнчүлүк бар. Гүлсара айымдын конок үйү этнос тилде. Анын ичиндеги ар бир буюм нукура. Дубалдары болсо кадимки ылай менен шыбалган. Керебеттери жыгачтан жасалып, сырдалган эмес. Себеби акыркы учурда нукуралуулукка басым жасап, ден соолук үчүн табият койнуна качкандар көп дейт ишкер айым. 50 жаштагы Гулира Балтабаева Каракойго эс алууга келип, ошол бойдон ишкер болуп калып калган. Мен өзү көп жылдан бери ушу Бишкек шаарында турдум. Анан ден соолугума байланыштуу ушул жерге келип калдым да. Ушундай башым ооруйт эле, көп нерселерим неме болуп, бул жакта ушундай бир жеңил, жакшы жүрөм. Ошо Алла таалам кудурети менен келип калдым да бул жергечи, ден соолугум үчүн. Ишкер айым бир боз үй менен конокторду тосо баштаган. Азыр анын 3 боз үйү, бир заманбап коттеджи бар. Ушул жерди өнүктүрүшүм керек экен, коноктор келип сурап атат деп, мына ушул боз үйлөрдү алдым. Боз үйлөрдөн кийин ушу тапчан домиктерди, анан момундай ушул коттедж салдык. Бул каражаттар өзү эле келбейт экен да. Бул каражаттарга жолдошум, балдарым жардам берди. Анан бул жердеги тапкан акчадан кошуп ушинтип куралып атабыз. Жашо керемет! Жашаш керек! Тоо койнунда шайыр шатман убакыт өткөрүп жаткан айымдар Гулира Балтабаеванын дайымкы коноктору. Алар Өзбекстандан келген туристтер менен маектешип, убакыттын кандай өткөнүн сезбей калдык дейт. Тоонун койнунда, суунун боюнда жашоо рахат. Бул жашоодо эч жерден таппайсың. Кыргызстан өзү 5 жер. Мына көрүп атасыңар, Өзбекстандан келген кыздар бар. Мынакей жадыраган жаздай болуп келишти. Биз дагы бабушка болсок да жаштык мезгилде эскирейик деп ушул жерге келип жашарып баратабыз.
неберелерден качып өзүбүзчүн жашайлы деп кадамдын алдыга ташайлы деп келдик. Коноктоскон ишкер айымдардын ар бири Өзбекстандан келгендердин саны арбын экенин айтып жатышты. Ар бир ишкер айымдын конок үйүндө бирден же экиден өзбекстандык турист бар экенине күбө болдук. Бул көрүнүштү статистикалык маалыматтар да тастыктап турат. Өзбекстандын улуттук статистика комитетинин 2025 жылдагы маалыматына ылайык, өткөн жылы Кыргызстанга 3 миллиондон ашуун өзбекстандык турист келген. Маргаландан келген Инабат айым Каракойдо үй бүлөсү менен эс алып жатыптыр. Oilaviy 7 kishi bo'lib keldik, dam olyapmiz. Iloyim, zo'r joylar ekan. Yana qaytib Shatlarga kelaveramiz. Orzulab ketdik. Biram toza havolari, chiroyli tog'lari, suvlari va odamlari biram odamjonli ekan. Kelganimizda biram yaxshi kutib olishdi. Мында жергиликтүү тургундардын ар бир экинчиси турист тосуп иш кылса, сырттан келип ишкердик кылгандар да арбын. Кыргыз Ата жаратылыш паркынын кызматкери Абжал Бөрүбаевдин айтымында, туризм тармагында ишмердикке кызыккандар көбөйүп, ошого жараша жаратылышты сактоо вазыйпасы да оорлошууда. Экологдор менен бирге иштейбиз. Келип буларга биз ушу түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Туристтердин келиши мына 23, 24, 25, 3 жыл болуп калды. 3 жылдан бери көбөйдү. Мурунку жылы мынчалык эмесе да, бирок ошого жараша дагы мына туристтерди кабыл алуу үчүн шарт ошончолук даяргерчилик болуп атат да, мына ижарачылар аркылуу. Биринчиден олорго келсе, мына коттедж деп коет, коттеджде бардык шарттары менен боз үйлөрдө дагы ошондой болуп атат. Азыркы кезде бизде мына быйыл 25 жылдан баштап нукура боз үйлөрдү куруу боюнча биздин райондон буйрук чыккан токтомдор, ошолор боюнча дагы эскертүүлөр берип, көп мына азыр ишкерлер мына боз үйлөр, нукура боз үйлөрдү алып келип жыгачтан болгон тигишип атат. Мындай мурунку темирден болгон боз үйлөрдү алышып коюп атат аны. Каракойдогу туризмди өнүктүрүүгө салым кошуп жаткан айымдар мындан ары атайын кооператив түзүп, түрдүү долбоорлорго катышууга бел байлап жатыптыр. Алар акыркы 3 жылда ишкердикти илгерилетүү үчүн Аялдар тынчтык банкы фонду уюштурган СЕДЕП долбооруна катышууда. Аялдарды Каракой жергесинде туристтик тейлөөнүн сапатын жогорулатууга, туристтик тейлөөнүн сервистин стандарттары бар да, стандарттарын үйрөтүп атабыз. Тамак аш берүүнүн стандарттары, туристтердин жатаканасынын стандарттары бар. Ошол эле учурда биздин айымдардын санариптик көндүмдөрүн арттырып атабыз. Мисалы, ошол эле боз үйлөрүн, коттедждерин сонун кылып туруп Инстаграмга чыгарып, ички туристтерди тартуунун жолдорун үйрөтүп атабыз. Ал эми чет элден келген туристтерди биз Booking.com, TripAdvisor, Google Maps'ке коюп, биздин аялдардын боз үйлөрүн, коттедждерин, конок үйлөрүн ошол санариптик көндүмдөр аркылуу дагы туристтерди тартууну үйрөтүп келдик.